атабыз. Бүгүнкү прямой эфир бийликтин рейдерствосуна каршы управ делами ошо Ысык көл уникальный эме зданиясын талкуулаганга уруксат бериптир. Чын айтканда аны эмеси болсо эме ойдон калыптыр. Ал башында только реконструкцияга болот деген реконструкцияны болуш керек болчу. Бирок азыр болсо аны талкуулап атат. Аябай мыкаачылык менен талкуулап аткан үчүн биз апалар чыктык. Биздин кыймылдын аты кыргыз жерин, кыргыз элин, кыргыз мурасын кыргыз урпактарга сактап калалык деген биздин эме демилгечи топ берди. Бул народное движение болот деп ойлойбуз. Анткени бияктан на Панфиловский райондон, Жумгалдан, Карабалтадан, Арашандан бүт жактан келип атышат элдер. Бишкектин жашоочулары, Чүй өрөөнүн жашоочулары мен ойлойм 7 дубан бизди колдоп чыгат деп. Анткени Ысык көл бул кыргыздын бермети, кыргыздын касиеттүү, кереметтүү жери. Ысык көл дегенди талкалабаш керек. Чын айтканда нарынды талкалады эле, биз унчукпай коюп кайдыгерлик кылып. Эми Ысык көлдү талкалатсак, ал биздин кыргыз жеринин төрү болот. Төрүн талкалаткан эч качан оңолбойт кишилер. Ошо бизде ошо эмелер үстүн баары мындай жазылган. Мынайки окусаңар болот. Эже жана сөздөр эмелерден, силерден интервью алалычы. Силер эмени жакшы эме изилдедиңиз го, ошону билебиз. Кечээ окуп атыкпы. Ушул эмени реконструкцияга деп кол койдуруп алышыптыр. Анан эмнеге талкууланып атат? Ошо мыйзамдуу эмес го дейм. Биз ачык булактардан билдик. Демилгечи, талкалоонун демилгечиси президенттин башкармалыгы экен. Биз мындан ачык айта алабыз, президент талкалап аткан экен. Алар ошол мезгилде 13-мартта 2021-жылы мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаардык кеңештин төрагасы Аберовго кат жазган экен. Катта болсо ушундай долбоор Ысык көл мейманканасын реконструкция кылуу боюнча проект бар. Инвестицияны алып келүү үчүн тарых маданий мурастан чыгаруу керек деген каты бар экен. Мэрия чыгарган экен. Ошондой обоснование бар экен. Ал эми Ысык көл мейманканасын бузуп баштаганда президенттин пресс-секретары Султанбаев айтты, бул имарат авариялык абалда кулай кишини басып калат, ошол үчүн бузуп атабыз деп. Эки жактыкы эки бөлөк версия болуп атат да. Балбак Төлөбаев шаардык кеңеш аркылуу тарыхый эстелик катары чийдирип атат. Жаңы проект ишке ашыруу үчүн реконструкция болот. Ал эми президент аппараты башкача айтып атат. Авария, бирок авария абалда болуш техникалык мүнөздөмө бериш керек болчу, мыйзамсыз өтө бекем 12 балга туруштук бере турган сапаттуу салынган мейманкана болчу. Бул кылымдарга алмак. Биз ойлойбуз, бийлик тарабынан вандализм ишке ашты. Вандализм. Ошондуктан биз бийликке талап коебуз. Тезинен талкаланып токтотуп, мурдагы эскиз боюнча архитектор Алыкуловдун эскизи менен кайрадан калыбына келтирүүнү талап кылабыз. Канча талкалаган акча бөлүндү, коомчулук билиш керек. Комиссия түзүп, мамлекеттин бюджетинен канча акчаны кетирип атышат талкалаганга. Туура. Ошонун баарын иш козгоп, талкалаган адамдардын эсебинен калыбына кетириш керек. Талап кылабыз. Анткени тарых, маданий, архитектура эстеликтерин талкалаганга тышкы келбетин өзгөртүүгө мыйзам жол бербейт. Мамлекет өзү муну башкарып, өзүнүн
коргоосун алыш керек. Бул деген корголгон маданий эстеликтер. Ал эми мамлекет башчысы өзү талкалап атса, бул өтө оор кылмыш. Бул биздин кылымдын кылмышы. Тарых кечирбейт. Келечек муун кечирбейт. Мындай оор кылмышты. Жер тилкеси катары маданий эстеликтерди талкалоо бул бийлик үчүн бул өтө начар. Biz el biylike emne maksat mengen gelişken. Çında eme biylik özü eldin arasında tenteklerden varvarsadan saktaş gerek da vandalizmden saktaş gerek abi de biylik özü vandal özü reyder özü varvar bolup atati. Mamleket tüylük degen emnekeni biliş gerek de mamleket başçısı mamleket. Ova oncu garant. Al garant boluş gerek bir adamga argıt madaniyatка жооп берет. Kimge gerek kaldı? Anın üstüne al öz ayıptan ben birliktin bari özün жооп берем деп. Çeksiz, absolutluk birlikti özün karab algan. Anam onu suya karab alıp elge karşı iş jasagan bul toora emes. El görüp turат. El birliktin bulağı. Ошондуктан мындай иш кылган биз туура эмес деп эсептейбиz. Тезинен токтотууну талап кылабыз. Туура рахмат. Бийлик чынын айтканда биздин мамлекетте элге таанык. Таандык болгон үчүн биздин Моеде 87 баланын арбагы турат, мынакей ошол жерде жасылган, ошол жерде эжелер үстүн баары келип, ошол жерде турат, мынакей. Токтайм эже да келип калды. Токтайм эже бүгүнкү иш аракет боюнча өзүңүздүн эмеңизди айтып койсоңуз. Менин оюма айтып кетейин. Ошо Соколь гостиницасы боюнча айтып коюш керек. Бул мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң объект. Мамлекеттик баалуулуктарга жана эл аралык историко-культурный памятниктерге кирген объект. Тасылдап атабыз данныйларды. Экинчиден, мындай объекттин тагдырын чечиш үчүн, мамлекеттик мүлктүн тагдырын чечиш үчүн, мамлекеттик мүлк өзү буну снос боюнча чечимдерди кабыл алып туруп, комиссия түзүп, анан чечим кабыл алыш керек. Бүгүн эксперттин оценкасы жок. Управдылардын колунда биз эки кат жаздык. Эми управ деланын үстүнөн административный иск койбуз. Себеби деген ушул чейин управ делами бизге жооп берген жок. На основании какого документа эмне кагаздын негизинде мындай сносты берип атасыңар деп. Ошол эле объект иштеп аткан вандалдар строительный компаниянын колунда бир контракты же договору управ делами болгон документтер жок. Эч бир документи жок эле барып казып, талкалап, бүлүп, тоноп жатышат. Урматтуу Садыр мырза, биз сизге кайрылып атабыз. Себеби деген коррупция менен күрөшөбүз десиз, могу ушу объектти талкалоодо дагы чоң коррупциялык схемалар кетип атат. Карап көрсөңүз болот. Себеби деген ушул отель урдалып, тонолуп, ичиндеги немелердин баары жыгач бугундердин ичинде сатылып атат. Миллион деген акчаларды алып атат. Эгерде снос болуп аткан кезде дагы ар бир сатылып аткан буюму, кетип аткан буюму, талкаланып аткан эме актлар менен строительный работалардын бюджети менен документтер менен бекилет. Бүгүн ошо талкалап аткан компания эртең Кыргызстанга ошо аткаруучу бийликке ушунча акча төлөп бер десе, кайсы акчадан төлөп берет? Төлөп бербе десе, тоноп, талап, бузуп, ошону ишип жегире деген уруксаттын негизинде болот да. Ошол себептен бүгүн түшпөс хан жок, кетпес бийлик жок. Ошондой хан түшкөндө бийлик алмашканда текшерүүлөр болот. Бекерде бей күнөө сиздин мойнуңузга, жана кабинет министринин мойнуна, жана башка алдардын мойнуна ушул объекттин болгон зомбучулугу түшүп калбасын келишекте. Мен сизден суранам, пока еще есть возможность, уже часть снесли, часть осталась. Внимательно кылдаттык менен текшерүү жөнөтсөңүз. Анча эле бир күйүп бараткан эч нерсеси жок, ушундай ускоренно талкалаш үчүн, жок кылыш үчүн мамлекеттик исторический буюмду дагы айтып кетейин. Бунун үчүн атайын мамлекеттин аткаруучу бийликтин постановлениясы жок. Эксперттин оценкалары жок. Ошондой эле ГПТФтин разрешениясы жок. Дагы ошол эле охранный, санитарный башка нормаларга байланыштуу министрликтин бирөө заключениясы жок. Анан жанагы решение о сносе парламентке мүшөсү келген жок. Анткени азыр мамлекеттик мүлк бул бюджетте турган баалуулугу бар мүлктөр.
Анын ошону талкалаш үчүн атайын мамлекеттик комиссия өз чечимин чыгарып, аны баалап, анан тендердин негизинде ошол курулушту талкалай турган адамдар, же болбосо өзүбүздүн мамлекеттик подрядный организациялар иштей турган чечим указдары болушу керек. Аны бир да кагазы жок. Бир кагаз жок, колунда кармап көрсөтүп турган. Ушундай ишти Бишкектин борборундагы алып барып атсак, айлакаларда региондордо эмне болот? Жеке менчик кырып эле база алып мамлекеттик мүлктөрдү талкалап атат да ошол себептен. Бул башталса, бүгүн ысык көл башталат, эртең башка объекттер мамлекет боюнча кеткенде эч ким токтото албайт. Бул вандализмге жана мародёрлукка официалдуу түрдө жол ачуу болуп атат. Рахмат. Ошо биздин неме дале жүрүп атат. Элдер улам кошулуп, өзүнүн немесин айтып берип атат. Дагы айта турган, эже айтсын. Элди азыр же митингге үгүттөп, жатан бир козголон көтөрөлүп деп чакыраткан жокпуз. Жанагы ушак айын жазылганга караганда. Биз жөнөкөй мамлекеттин ата-бабалардан салынган эң бир качественно салынган өзгөчө структурасы бар. Ысык көл деген аты бар. Ысык көл деген аты бар. Ушундай затты жок кылыш аты менен кошо. Бул билбейм эмнеге жатат. Ошол себептен биз атайын, эгерде биз оюбуз ушу бийликке каршы чыга турган болсок, башкача кетет баары. Биз бүгүн бийликтин ошол коопсуздугун сактап, келечектеги коопсуздугун сактап, атайын кайрылып атабыз. Урматтуу Садыр мырза, азыр келген Талант мырза кандай мынакей шайлоого келдиңиз, экинчи жолу келип атасыз. Сиздин оюңузда түз жоопкерчилик жүрүп турат. Себеби деген сиз парламенттин башчысы көрүп билип туруп эч нерсе кылбай атасыз бирге. Анан коопсуздук Камчы Таршиев айтып атат, мен коррупцияга каршы күрөшүп атам деп. Мына, пожалуйста, коррупционный схеманын баардык жерин тапсаңыз, бир эле ысык көлдү талкалоодо ошол жердеги прокуратуралар эч нерсе карабай атат, жергиликтүү прокуратура, жергиликтүү РОВД карабай жатат, жергиликтүү текшере турган органдардын бирөөсү карабай жатат. Эмнеден сен Ак үй айттың деп. Ак үйдө кимдер айткан? Ошону текшергиле. Ак үйдүн жеке менчиги биздин элдин. Просто куру сөз менен тияктан телефон чалды, бул телефон чалды. Мэр эмне үчүн иштешин карабай. Мэрия караш керек. Мына келген мэр эмне үчүн өзүнүн мүлкүнө, өзүнүн территориясында болуп аткан вандализмге тоскоолдук кылбайт. Ар бир мекеме күтүп отур. Качан тияктан бирөө телефон чалып айтат экен. Ар бир мекеменин башчысынын керек болсо жөнөкөй инспектор жоопкерчиликтер жазылган мыйзамдар бар. Ар бир адам өзүнүн иштеп аткан ордуна жооп берет. Ошол жерге кайдыр мамиле кылган үчүн жооп берет. Ооба, рахмат. Чын айтканда Кыргызстанда бийлик бир жеке менчиктүү эменики эмес да. Бул бийлик элдики. Башаламандык бийлик болуп калат. Бизде болсо бийлик баарын эле менчиктеп алганда меники деп элечи, болбойт да. Эл баары сураганга имеет право. Конституцияда ошону жазылган. Конституцияны канча өзгөртсө деле баары деле бийлик элдики. Антип ошентип бийликти басып алып жүргөн Назарбаев не болуп атат, баарыбыз көрүп атабыз. Такаевди кандай жек көрүп атышат эли. Ошонун аягы баары жакшы бүтпөйт. Бийликти элге берип, эл үчүн иштеп, элдин кызыкчылыгын коргош керек болчу да. Анын баары элге салынган. Биз эми мынакей, бул жерге кичинекей биз эл чакырсак, жок дегенде бар 300-400 киши чакырсак келет. Мына кичинекей топ болуп чыгып атабыз. Бул да биздин кыймыл. Ошолар айтып коркунучту алып атканда биз үчүн айткан жок. Бирок биз мынакей улуумун ошо мамлекеттик мүлктү сактап калат деп чыгып атабыз. Мамлекеттик мүлктүн башкармачылыгы эмне кылып атат карабай. Ооба. Аныктабай. Туура. Ошол эле мынакей азыр территория Первомайская прокуратурада, тиги Ленин прокуратурасы, Ленин район прокуратурасы. Каякта карап атат? Городская прокуратурада мен мына 10го жакын кат алдым. Генеральный прокуратурадан, городская прокуратурадан 10го жакын. Администрация президенттен да кат алдым. Ну а почему жергиликтүү бийликтер текшербейт ошо каттын негизинде? Жана кат окуп коюп тинч отура бериш керек. Туура. Биз дагы кат жөнөттүк 3 күн мурда Садыр Жапаровго, кайра эле эме Ген прокуратурага
депутаттарга, аябай 7 депутаттын эмеси бар. Дагы ошол кезде жана реконструкцияга уруксат сурап кайрылган жана Абиров ошондо төрагасы болчу Бишкек шаардык кеңешине. Ошого ошолордун баарына кайрылуу жасап дагы бир кат жаздык. Ага азыр кол койдуруп атабыз. Аны менен биз билгибиз келет чындыкты эмнеге реконструкция деп айтылган здание сноско кетет. Ошо таң калыштуу болуп атат да, реконструкция деп коюп снос кылып, анын только территориясы кызык болуп атканын билип атабыз. А биздин жерибиз ал төрдү ошентип ар кимге эле снос кылып эметип аткан. Бул шылтоо жерин алыш үчүн. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү ушул бул жака чыкканыңыздардын негизги себеби, анан эмнени талап кылып атасыздар, ошол боюнча кыскача Биздин чыккан себебибиз Ысык көл гостиницасы талкаланып атпайбы? Ошону канча жыл мурдакы отурган парламенттеги адамдардын аркасы менен ушунчалык бир катуу маркадагы цементтер менен, арматуралар менен куюлган, баары тең жакшынакай болуп салынган гостиница Ысык көл. Убагында муну Исанов деген кардиология кылып ачам деп салынган больница болуш керек экен да. А бул кийинчерээк Исанов кайтыш болуп калгандан кийин муну гостиница кылып койгондо Ысык көл мейманканасы болуп. Эми мына карап койгула, азыр эмне болуп атат? Мына бул бийликти биз улам бир бийлик кеткенде, бир бийлик жакшы элди, кыргыз элин бир көтөрүп, Кыргызстанды өнүктүрөт, Кыргызстанды ушундай бир деңгээлге чыгарат деп алып келген бийлик кайра эле өзүбүздү талкалап, кайра эле баягы үмүттөрүбүздүн баарын тең өчүрүп атат. Мына эми ошо Ысык көл мейманканасы азыр аябай талкаланып, бир жагы уже сноско кетип атат. Канча киши чыгып, мындай эле акын эле айталы десек, бул бийликке жетпей атат. Эмне үчүн бар бул? Эмне үчүн рейдер? Мына талкалап баарын тең ошо бийлик өстөрү кылып атат. А жерде карапайым бир да киши жок. Бир да киши барган жок а жерге. Ушул бийликте отургандар өстөрү эле барып талкалап, өстөрү эле баарын тең ар кайсы жака таркатып, баарын тең кылып атат. Мына Акылбек Жапаровдун кылганы а жерге алып барып 5-6 киши менен алып барып бир кой союп, ошол жерден талкалаганды мына баштагыла деп премьер-министрдин кылганы ушу болсо, карапайым эл каяка барат? Колунда жок карапайым эл. Элге көргөзгөн эмеси да бул. Демек сиздер ошол Ысык көл мейманканасынын бузулушуна каршымын. Ушунчалык мыйзамсыз да бул. Жакшы куюлуп атат да. Мына өткөн жылга болгон коронавирус убагында жаткыраарга жер таппай, тепека кантка гостиге алып барды элдин баарын. Ошондо эмне үчүн ошо Ысык көл мейманканасына жаткырса болбойт эле? Сонун болмок, ошол жерде бүт баарын ичин талкалап жеп, ошо бийликтегилер өстөрү эле кылып атат. Ошон үчүн кандай эмне кылыш керек Ысык көл мейманканасы? Токтотушсун. Оңдоп, кайра эле реконструкция кылып туруп, кайра эле мейманкана кылабы, мейманкана кылбаса мына больницалар жетпейт деп атат. Больница кылыш керек. Толгон токой эмелерди жасаса болот. Эми башка жерде мына ачык жерлер бар. Ошол жерлерде ачык жерде кыла берсин. Бул эч ким тоскоолдук кылбайт. Анан эл чыкса эле, булар минтип атат, антип атат деп. Бул ушу бийликтегилер өздөрү кылып атат ушунун баарын. Элдин кыжырын кайнатып атат. Мына кечен эле келген Садыр Жапаров менен Ташиевтер кечен түрмөдө отуруп эле бүгүн бийликке келип калды. Бул эмне бийликте вечный турбайт. Эртең эле элдин кыжырын ушинтип келтире берсе, эл кайра эле шыпырып түшөт буларды. Ушуну калап атышабы? Ошол мен айтарым деген. Ошол. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Эрдешова Зулайка, Кой Таш айынан келди. Атайын ушу мейманкана бузулбасын деп. Рахмат.